Туғандар, мен Бишкек шаарында Тоголок Молдо көчөсүндө турам. Тоголок Молдо 85. Дарегинде мына электрик компьютердик аныктоо устакана Элеман деген турат. Ушул жерге келип, машинени көрсөтүп атам. Анан эң кубанганым ушул жерде жанаң мына кыргыз жаш балдар иштеп атыптыр. Анан ушуларды көрүп кубандым. Болбосо ушундай автоэлектрика маселеси менен барсаң эле көбүнчө орустар, анан кийин мындай жашы өтүп калган, аракты көбүрөөк ичкен кишилер чыгып калчу да, мындай жакшынакай балдар бар экен. Кел. Сагын атың. Өзүң тааныштырып өтсөң. Ассаламу алейкум достор. Мен атым Сагын, мен 18 жаштамын. Мен автоэлектрик сферасында 2 жыл болуп калды. 2 жылдан бери иштеп келемин. 1 жыл окудум. Азыр 1 жылдан бери иштеп жатамын. Ушу Тоголок Молдо 85 көчөсүндөгү Элеман СТОдо иштеп жатам. Бул жерде ишимде сфералар кандай? Автоэлектрик жана диагностика сферасында иштеймин. Бир суроо, мектепти бүттүмбү же 9 класстан кийинби? 9дан кийин чыгып кеткем. 9дан кийин андан 10-11 класста окубадыңбы? Окубагам. Заочный тапшырып койгом мен. Вот. Анан буга курстан окудуң же ушул жерде өздөрү окуттубу? Ушул жерде өздөрү окутат. Өздөрү окутуп, өздөрү сертификат полный берет. Ушул жерде окуп, окууну бүткөндөн кийин иштеп калса болот. Канча эми ошондо сен азыр таза иштеп атканың канча болду? Таза иштеп атканым бир 5 ай болду. 5 ай, Ушул ишиңе ыраазысыңбы? Ушул ишиме ыраазымын. Кол эми таза болбойт го, бирок акча таза. Тапкан акчам адал. Бардыгын ачыгындай көрсөтүп, клиент менен ачыгын сүйлөшүп, адал акча табамын. Вот. Булар мына Элеман СТОнун ээлери менен келишим бар да, бөлүшөсүңөр же айлык береби? Бул жак менен келишип, мен бул жерде арендада иштеп жатамын. Бул жерде ошо полный аренданын документтери менен, полный законный иштейбиз, арендага место төлөйбүз, место беришет. Вот. Өзүң кайсы жердин кулунусуң? Өзүм Оштон болом, Оштун өзгөндөн Мырзаке деген айылынан болом. Анан сен мына 9-классты бүтүпсүң, бирок аябай билимдүү бала экенсиң да, бул өзүңчө да окуйсуң, тынбай. Ушул эми билбегенибиз көп дегендей. Билгенибизден караганда билбегенибиз көп. Болушунча аракет кылып үйрөнүп атабыз. Дагы үйрөнө турган көп эле нерселер бар. Ушул гана тармак эмес, мен жалпы эле билимдүү бала экенин көрүнүп турат да. Жалпы эле мисалы коомчулукту деле түшүнөт окшойсуң. Анан армияга чакырган жокпу? Армияга эми чакырат жакында. Армияга барсаң деле автоэлектрик болосуң да. Эми армияга дагы сүйлөшөбүз да. Гапылашабыз. Гапылашабыз. Эми азыр эң көп мисалы кыргыздар сага кайсы маселе менен кайрылат? Үйгө келип бир карап кой дейт машинаны. Карап кой деп туруп, до конца оңдоп бер дейт да. Үйгө келип оңдоп бер дейби? Барасың. Болушунча барып, жакыныраак таанышып, компьютерлерин көтөрүп алып барасың. Жасап бергенге аракет кылам. Өзүмдүн мотоциклим бар, мопедим. Мопедим менен барып, болушунча оңдоп беребиз, арзаныраак кылып. Эми ушул нерсени ар бир авто сүйүүчү өзү эле үйрөнүп алса боло турган нерселер бар да, оңой эле нерселер бар да, өзү оңдой бере турган, Эми өзү оңдоп салса болот. Бирок теорияны билсе жакшыраак болот. Теорияны билиш керек. Теорияны билбейинче мындай жумуштун 50% уже билбейсиң да, точночу. Кандай зымдар туура болот, кандай токтор туура, кандай болттор туура болот. Полный билиш үчүн теорияны билиш керек биринчиден. Теорияны билгенден кийин уже 50% даяр болот да, уже билген болосуң. Анан бирок ушул ишти сүйүү дагы сүйүш керекпи дейм, ушул ишти сүйүп. Мисалы үчүн сенде план жокпу азыр? Мындай да эптеп иштеп турсам, Россия кетем, Европа кетем, же Америка кетем деген план барбы, жокпу? Андай пландардан менде жок. Мен болушунча үйрөнүп, бул жакта өнүгөндөн кийин пландар бар. Негизи эле мен бул жака өз кызыгым менен келген эмесмин. Менин байкем бар, 96-жылкы ошол келип бул жака алып келген. Бул жака алып келгенден кийин 1 ай жүргөндөн кийин өзүм кызыгуум пайда болду. Пайда болуп, анан өзүм кызыгып кеттим. Анан бирден бир советим менен бөлүшө кетейин десем,
бул жака автоэлектрикке келгенде биринчиден акчага кызыкпаш керек. Акчага кызыксаңар, бул жактан биринчиден опытыңар калып кетет, убактыңар кетет, ата энеңердин акчасы кетет. Вот. Бул жака келсеңер биринчи өзүңөр көнүшүп алып туруп, анан кийин келсеңиздер болот. Вот. Азыр эми орточо канча табасың? Мисалы, жашыруун сыр болбосо. Бул жол менен. Бул жол менен Айына деп коелу. айына 80 000 сом чыгат. Өзүңө таза колуңа тиет. Эми таза эмес, 60 000 колго тиет, 20 000 аренда. 20 Общий аренда. 80 000. Эгер жанагындай выезднойлор болуп калсаңда дагы көбүрөөк таап калат экенсиң да. Выездный болуп калса көбүрөөк табабыз. Мен выездке постоянно эле чыгып жатам. Анткени мопедим бар, мопед менен болушунча выездке көбүрөөк чыгабыз. Жумасына бир жолудан, 2 жолудан чыгып турабыз да выездке. Канча бала иштейсиңер ошо арендага алып ушул жерде? Бул жерде примерно бир 6 адам 6 бала иштейсиңер аренданы алып, автоэлектрик сферасында. Анан бизде бул жакта өзүбүздүн фаровщигибиз бар, фара жасаган. Анан ходовщик бизде бар. Ходовщик уже ходовой тарапты жасайт. Ооба. Вот. Биздин ишканабызда ушулар бар. Анан бир суроода ушул ишкана жалаң кыргыздар иштейби? Ооба. Себеби мен байкашымча, мисалы, ошто өзбектердин ушундай столору жакшы, Бишкекте болсо орустардын столору жакшы, бүт бардык нерселери бар. Инструменттер, жанагы аппараттар дегендейчи. Силерде да бардыгы барбы? Бизде полный аппараттар бар, жаңы аппараттар менен иштешип келебиз. Бул жакта өзүбүздүн устасыбыз Жалал-Абадтан болот, Кочкортодон. Анан силерде мындай бир эрежелер дагы, мындай принциптер дагы иштейби? Мисалы үчүн иштегенге ичкенге болбойт, чеккенге болбойт деген эрежелери барбы? Намаз окуш керек деген сыяктуу. Жок, бизде андай өтө деле грубый эмелер жок, бирок бизде негизи эле биз өзүбүз бири-бирибизди жакшы тааныйбыз, таанышабыз. Чеккендерди чектирбегенге аракет кылабыз, ичкендерди ичпегенге чакырабыз, намазга чакырабыз. Намаз окуп, жума намаздарга чакырабыз. Бири-бирин алдабайсыңар. Бири-бирибизди алдабайбыз, болушунча ачыгын менен эле сүйлөшөбүз. Мисалы, кардарды алдап, мисалы, жок эле жерди бузук экен деп акча алып алган күндөр да болобу балдарда? Ошондой да болот дем. Андай күндөр пока мен көрө элекмин, бирок бизде кээ бир жерде болот да, ачыгын айтыш керек. Бирок биздин ишканада болуп көрө элек андайлар. Эми телефонуңду айтып кой. Менин телефон номерим 555 80 69 61. 80 80 69 61. Азамат Сагын, Сагын. Тоолокмолдо 85. Тоолокмолдо 85, Элемансто. Биздин адрес ошо Тоолокмолдо 85. График боюнча тууралуу айтсам, бизде понедельниктен Мына бир аз өчүрө турса жакшы болот да, баспай турса. Жумасына 6 жолу иштейбиз. Бизде выходной пятница күнү. Жума күнү эс аласыңар. Жума күнү эс алабыз. Адан тышкары ошо суббота, воскресенье стабильно иштейбиз. Понедельник кошулуп. Вот. Жумушубуздун графиги 9-дан 7-ге чейин. Болсо стабильно келе берсеңиздер болот. Малыз эмет. Азамат. Тигилер газдай басты да. Макул, давай, ийгилик. Мелиңиз ака.